Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Биздин бүгүн көтө турган темабыз Индия 17-кылымдын аягы 20-кылымдын башында. Сабагыбыздын максаты 17-кылымдын аягы 20-кылымдын башында Индия тууралуу маалымат алабыз. Экинчиси негизги даталарга көңүл бурабыз. Негизги даталар 1526 жылы улуу монгол династиясы негизделген. 1757 жылы Ост-Инди компаниясы Индияга ээ болгон. 1857 жана 1859 жылдары сыпайлар көтөрүлүшү жүргөн. 1885 жылы Индияда улуттук конгресс негизделген. Түшүнүктөргө көңүл бурабыз. Аскердик лендик система, раджа, мээлүүндөр, сыпайлар жана четкилер. Жаңы тема Индия халкынын саны боюнча экинчи орунда турат. Аянты 3,3 миллион километр квадрат. Батышынан Индия океан, чыгышынан Бангал булуңу, түштүгүнөн Маннар булуңу, түндүгүнөн Кытай жана Непал менен чектешет. Индия дүйнөдөгү көп улуттуу мамлекеттердин бири. Анда жүздөгөн улуттар жашашат. Мамлекеттик тил катары хинди тили, экинчи мамлекеттик тил катары англис тили колдонулат. Жаратылыш байлыктары темир, жез, нефть, газ жана башкалар өндүрүлөт. 16-кылымдын башында Индиянын түндүгүндө күчтүү мусулман Могол империясы түзүлүп, Индиянын түштүк бөлүгүн кыйла чоң бөлүгүн ээлеп алган. Ал эми 1857 жылы 10 майда Делиге жакын жерде сыпайлардын 3 полку көтөрүлүшкө чыккан. Сыпайларды жалпы эл колдоп чыккан. Бул көтөрүлүш тышкы баскынчыларга каршы чыныгы боштондук согуш болуп калган. 1885 жылы Индияда улуттук конгресс түзүлгөн. Улуттук конгресстин лидерлеринин бири Мохандас Ганди. Ал Индия элинин боштондук көтөрүлүшүнүн жаңы жетекчиси болуп калган. Эми балдар, үйгө тапшырма. 17-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы Индиянын маданиятын окуп келебиз. Жогорудагы түшүнүктөргө мүнөздөмө беребиз.